Оштогу Сулайман Тоо музей комплексине 70 жыл. Архивдеги сүрөттөр. Кече 28 февралда Ош шаарындагы Сулайман Тоо улуттук тарыхый археологиялык музей комплексинин түзүлгөндүгүнүн 70 жылдыгына жана ЮНЕСКОнун курамына киргенин 10 жылдыгына арналып сүрөт көргөзмөсү уюштурулду. Маарекелерге карата жалпы чети көргөзмө өткөрүү пландалганын музейдин директорунун орун басары Хайрулла Убайдуллаев билдирди. Анын айтымында аталган көргөзмөгө музейдин казынасынан 80 даана сүрөт коюлду. Көргөзмөдө негизинен 1950 жана 1980 жылдардагы Ош шаарынын социалдык экономикалык абалы жана инфраструктуралык жактан өнүгүү этаптарын чагылдырган сүрөттөр көрсөтүлдү. Сүрөттөрдө Сулайман Тоонун ар тараптан көрүнүшү, тоого келген зыяратчылар, тарыхый эстеликтердин ошол убактагы абалдарын чагылдырылган, деди Убайдуллаев. Мындай сүрөт көргөзмөлөр Сулайман Тоо тарыхый археологиялык музейинде алгачкы жолу уюштурулуп жатат. Эми ай сайын сүрөт көргөзмөлөр уюштурулуп, иш-чара сентябрь айында жыйынтыкталат. Премьер-министр кетпейт, ал иштейт. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиевдин отставкасы тууралуу АКУ ичиндеги ар кандай кептерге чекит коюлду. АКУ үйдөгү ички булактарыбыз билдиргендей, премьер-министр коопсуз шаар долбоорун аягына чыгаруу миссиясы менен отставкага кетпей калды. Анын кызмат ордун көздөгөн талапкерлер кыялынан кайтып, дымагы өчүп турган кези. Жаңы өкмөттүн келишин күтүп, бизнес-план же дос туугандарды жумушка орноштурууга ашыккан майда бара чиновниктерди сабыр кылууга чакырабыз. Эскерте кетсек, буга чейин парламентте Мухаммедкалый Абылгазиев баштаган өкмөттүн жакын арада отставкага кетери талкууга түшүп, атүгүл талапкерлердин да тизмеси белгилүү болуп калган эле. Кат жаздың мага катасы толтура. Төраганын Абылгазиевге жазган каты талкуу болууда. Социалдык тармактарда Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековдун премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевге жолдогон каты толтура катасы менен жазылганы тарап коомчулукка талкуу жаратты. Кат кыргызча дагы, орусча дагы каталары менен жазылган. Ошондой эле чыгыштама номери жана мөөрү коюлган. Бирок бул кат фотошоп болуп калышы дагы мүмкүн деген ача пикирлер сындар менен кошо айтылууда. Негизинен мамлекеттик кызматта мындай каттары катчылар жазып жетекчи кол коеру белгилүү. Бул тууралуу Барометр сайты Жогорку кеңештин маалымат кызматына чалып, байланышканда учурда окуянын чоо жайын аныктоо үчүн каттын түп нускасы изделип жатканын билдирди.